Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buyursa бүгін Құран курсубуздун акыркы сабагын өтөбүз. Акыркы темасын өтөбүз. Андан кийин Куранга киришебиз буюрса. Башкача айтканда, сиздердин Куранга түшүшүңүздөргө болгону бир тепкич калды. Мына ушул сабакты окуу менен, жакшылап көрүп, маани берүү менен жана мурунку өтүлгөн сабактарды бышыктоо менен сиздер Куранга түшүп, майда сүрөлөрдү окуп баштайсыздар иншалла. Бул мүмкүнчүлүк баарына бирдей бериле бербейт. Акылуу сабактарда дагы, акысыз сабактарда дагы мына ушул гана темалар өтүлөт. Ушуларды гана бышыктай турган болсок, анда биз Куранды окуп баштайбыз иншалла. Биздин бүгүнкү темабыз бул Шамсия жана Камария тамгалары. Тамгалар жоон жана ичке болуп экиге бөлүндү эле. Жоон тамгалар жана ичке тамгалар деп экиге бөлүнгөн. Эми ошол эле 29 тамга дагы экиге бөлүнөт экен. Бул Шамсия тамгалары жана Камария тамгалары деп. Шамсия тамгалары тең ортонун бөлүнөт. Шамсия тамгалары 14, Камария тамгалары 14. Алар мисалы Шамсия тамгаларында та, са, дал, зал, ро, за, син, шин, сод, дод, то, зо, лам, нун кире турган болсо, Камария тамгаларына хамза, ба, жим, ха, хо, айн, гайн, фа, каф, каф, мим, вау, ха, я тамгалары кирет. Эми Шамсия тамгалары, Шамсия деген эмне, Камария деген эмне? Шамсия кыргызча которо турган болсок, бул күндүү тамгалар жана айлуу тамгалар деп бөлүнөт. Бирок термин катары муну сиздер арабча аталышын, башкача айтканда Шамсия жана Камария деп гана түшүнүп алсаңыздар болот. Эми могул жакта көрүп турганыңыздардай азыр бизде Шамси деген сөз турат. Ушул Шамси жөнөкөй эле сөз. Бизде алиф лам деген дагы эреже бар да, мисалы алиф анан лам. Сөздүн башына алиф менен лам кошулган абалда жазылат. Качан Шамсия, качан Камария экенин билебиз дей турган болсок, качан ошол бир сөздүн башына мондой алиф менен лам кошулуп жазылган болсо, андан кийинки келген тамганы биз же Шамсия же Камария экенин билип, ошого карап окуйбуз. Себеби Шамсия да башкача окулат, Камария да башкача окулат. Эми мына ошону айырмалаганга кеттик. Шамси деген тамга сөз. Шамси бул жерде ал деп алиф лам кошулуп жазат, анан Шамси болуп келип атат. Ал Шамси деп. Бул шин тамгасы бизде Шамсия тамгаларына кирет. Могул жакта мынакей эки катар турат да. Ушул эки катардын бул жагы бардыгы Шамсия, а бул жагы бардыгы Камария мисалдары. Буларды азыр сиздерге ар бирин түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Эми мына Шамси анан ал деп алиф лам кошулуп туруп, андан кийин Шамси болуп келип атат. Бирок алиф ламдан кийин шин тамгасы келип атат дагы, үстүнө шадда коюлуп атат. Шамсия тамгаларын сөзсүз түрдө биз жаттап отурбайбыз. Жаттасаңыздар башыңыздар айланып калышы мүмкүн. Ошол себептен жөн гана подсказкасын билип алышыбыз керек. Подсказкасы кандай? Дайыма алиф ламдан кийин, алиф менен лам, андан кийинки тамга шин болот эте. Алиф менен ламдан кийинки келген үчүнчү тамга Шамсия тамгасы боло турган болсо, анда мына ошол Шамсия тамгасынын үстүнө шадда белгиси коюлат. Мурунку сабак өткөндөй мындай шадда белгиси жазылат сөзсүз түрдө. Ошол шадда белгисин көргөндөн кийин биз дароо алиф ламдан кийинки тамгада шадда келдиби, дароо биз ошол тамганы Шамсия тамгасы деп билебиз дагы. Шамсия кандай окулат, ошол сыяктуу окуйбуз. Эми кантип окулат? Мисалы бул жакта Шамсия тамгасы болгон үчүн ортодогу могу лам тамгасы түшүп калат, окулбай калат. Алифтен дароо шинге өтүп кетебиз. Ал Шамси деп эмес, аш Шамси деп окуп калабыз. Аш Шамси, лам түшүп кетти. Эмне үчүн? Анткени алиф ламдан кийинки келген тамга Шамсия тамгасы болгон үчүн. Ал Шамси эмес, аш Шамси. Эми экинчиси, бул жакта тури деген сөз, андан кийин ал тури болуп жазылып атат жазылганда, бирок окуган учурда карайбыз, алиф менен ламдан кийин то келип атат жана тоонун үстүндө шадда турат. Шадда турабы? Демек, бул то Шамсия тамгасы экен. Ал тури эмес, ат тури деп окуйбуз. Андан кийин лайли деген сөз. Лайли. Бул жакта дагы алиф менен лам, андан кийин дагы бир лам келип атат, ошон үчүн үстүнө шадда коюп койду. Шаддасы барбы? Демек, бул дагы Шамсия тамгасы дагы
Ал-лейли деп окуйбуз. Бул жакта лам окулуп атат эмне үчүн? Себеби шамсия тамгасы өзү лам болуп атат да. Лам кайра кайталанып келген үчүн ламды дагы окуйбуз. Андан кийин намли деген сөз. Намли. Алиф лам келди, андан кийин нун тамгасы келди. Нундун үстүндө шадда турат. Демек, бул шамсия тамгасы. Муну кантип окуйбуз? Ал-намли деп окуйбузбу? Жок. Шамсия тамгасын биз лам түшүп калат дагы ан-намли деп окуйбуз. Духа ал-духа эмес, ад-духа. Тини ат-тини. Соффи ас-соффи. Зарияти az-zariyati. Rahmani ar-rahmani. Sajdati as-sajdati. Zuhri az-zuhri. Zuhrufi az-zuhrufi. Бул шамсия болду. Эми мына ушул шамсиянын карама каршысы болгон камария тамгасын түшүндүрсөк. Камария бул деле ошондой. Алиф ламдан кийин, мисалы бул жерде комари деген сөз болуп атат дагы, а бул жакта ал-комари деп алиф лам келип, андан коф тамгасы келип атат. Камария тамгаларына эч качан алиф ламдан кийин шадда жазылбайт. Алиф ламдан кийинки тамганын үстүндө шадда бар болсо, демек ал шамсия тамгасы ламды түшүрүп, дароо ошол тамгага берип окуйбуз. Камария тамгасында болсо шадда жок, ошол себептен бул жерде лам дагы окулат. Мына комари болдубу? Алиф лам менен кошо жазылган учурда болсо ал-комари деп окуйбуз. Бул оңой эле, шамсияга караганда жеңил. Буружи ал-буружи. Ламдан кийин ба тамгасы келип атат. Банын үстүндө шадда жок, демек бул камария тамгасы дейбиз дагы. Ал-буружи деп окуйбуз. Кахфи ал-кахфи. Хаққату al-haqqatu. Fajri al-fajri. Masadi al-masadi. Humazati al-humazati. Waqi'ati al-waqi'ati. Asri al-asri. Jinni al-jinni. Yaumi al-yaumi. Ghashiyati al-ghashiyati. Бул бизде шамсия жана камария тамгалары болду. Эми буларды дагы мына ушул жерде кантип жазылып турган болсо, ошол сыяктуу кылып дептериңиздерге көчүрүп жазасыздар дагы, анан окуп кайталайсыздар. Ушул жерлерди мен азыр көрсөтүп атам. Эмне кыласыздар, пауза кылып, скриншот этип туруп, анан жазып алыңыздар. Кийинки темабыз, бул тема деп деле айта албайбыз, булар уже бизге практикалар. Биз буга чейинки өткөн темаларды практика кылабыз. Бирок бул жерде бир айта кетчү эреже бар, кичинекей. Мына бул жерде мисалы алиф жазылып атат, хамзатул васл. Хамзатул васл жазылып атат, андан кийин коф жазылып атат. Хамзатул васлдын үстүндө, астында эч кандай белги жок. Фатха, касра, домма, эч нерсе жок. Коф болсо сүкүн менен келип атат. Муну мисалы акро деп окуйбузбу, икро деп окуйбузбу, же укро деп окуйбузбу билбейбиз да. Мына ушул сыяктуу бул бизде грамматикалык эреже да. Грамматика, араб тилинин грамматикасы, этиш. Эми ушул сыяктуу сөздөр келе турган болсо, мисалы могул жерде дагы ахдина, ихдина, ухдина кантип окуйбуз деген суроо. Демек ушуга окшогон белгилер, сөздөр келе турган болсо Куранда, азыр сиздер эрежесин жазып аласыздар дагы, ошол эрежеге амал кылган абалда окуй бересиздер. Мисалы, ушинтип жазылган сөздөрдүн 3-чү тамгасына маани беребиз. 3-чү тамгасына маани беребиз. Могул жерде 3-чү тамга бул эмне болуп атат? Коф, ро тамгасы болуп атат. Мына хамза, коф, ро. 3-чү тамга ро. Мына ро. Бул жакта хамза, ха, дал. 3-чү тамга бул дал. Эми мына ушул 3-чү тамганын аракетин карайбыз. Аракет дегени бул фатха, касра, доммаларды аракет деп коет, аракетин карайбыз. Эгерде 3-чү тамганын аракети фатха
фатха жана касра боло турган болсо, фатха жана касра боло турган болсо, караңыздар, биз сөздүн башын касра менен окуп баштайбыз. Көрдүңүздөрбү? Мына фатха болсо дагы касра менен окуп баштайбыз, касра болсо дагы касра менен окуп баштайбыз. Ошондо иқро ихдина деп окуп калабыз. Эгерде үчүнчү тамганын аракети мына могул жерде, мисалы, үчүнчү тамга бул жим тамгасы. Мына ушул үчүнчү тамганын аракети домма боло турган болсо, анда биз сөздү домма менен окуйбуз. Усжуду деп. Эч качан мындай сөздөр фатха менен а менен окулбайт. Ошол себептен дайыма үчүнчү тамгасына карайбыз дагы. Эгерде фатха касра боло турган болсо и менен окуйбуз, домма боло турган болсо у менен окуйбуз. Бул эреже. Жана дагы бир айта кетчү нерсе, мисалы, монтип бизге эмне келиши мүмкүн? Бир сөз, ошол жанагы айтылгандай эле алиф, ро, гойн сөз, алиф, ро, ха сөз эттише, бирок андан мурда бир сөз, могул ва деген өзүнчө бир сөз, фа деген өзүнчө сөз кошулуп келе турган болсо өзүнө мурда, анда биз ушуга, мисалы, мону фа аргоп дебейбиз, дароо ана ортодогу алиф түшүп калат дагы, фаргоп деп окуп кетебиз. Бул жакта дагы ва архам эмес, вархам деп окуп кетебиз дароо кийинки сөзгө кошуп. Жана могул жакта дагы, мисалы, мына ва ал аср дебейбиз. Дароо ортодо алиф түшөт дагы, могул жерден кийинки ламга кошуп өтүп кетебиз. Себеби могу алиф, ламдан кийинки келген тамга бул камария тамгасы. Ва ал аср эмес, вал аср деп окуп кетебиз. Эгерде мына, мисалы, бул жакта дагы ва ал малаку эмес, вал малаку деп окуйбуз. Жана биз могул жерде фаргоп деп окудук да, фа аргоп эмес, фаргоп деп окудук. Бул жакта болсо фа арсил деп окуйбуз. Эмне үчүн? Анткени фа келип атат, фадан кийин хамза фатха менен келип атат. Ошол себептен бул өзүнчө а болуп окулат. Фа арсил деп окулат. Ушуларга маани бериңиздер. Андан кийин могул жакта бизде эмне болуп атат? Ва вал самаа деп окубайбыз бул жакта. Бул жакта алиф, ламдан кийинки келген тамга, мына син тамгасы, синдин үстүндө шадда турат. Демек син шамсия тамгасы болгон үчүн биз өзүнөн мурунку тамгага ламды дагы, алифти дагы түшүргөн абалда ва самаа деп окуйбуз. Экөө тең түшүп калат да. Не ва самаа деп калдык. Эми башынан мына ушулардын бардыгын бир сыйра окуйм, анан сиздер кайталайсыздар. Иqra ихдина фаргаб вархам усджуд вал асри والسماء فأرسل والملك غثاء الله ربي يا سامري. Бул жерде кичинекей алифтер турат, мат тамгалары, жана яда шадда турат. Аларга дагы маани беребиз. Я самирию жаати والفجر الذي وجيء. Мо я окулбайт. Анткени янын үстүндө мындай кашка окшогон белги турат. Муну дагы айтып өтөйүн. Бул азыр айтып мен сиздерге өзүнчө түшүндүрүп аткан эрежелерди сөзсүз түрдө дептериңиздерге жазып алыңыздар. Бул мындай кашка окшогон белги. Бул белги мат белгиси деп айтылат. Бул дагы маттын белгиси. Кайсыл тамганын үстүндө, то есть фатха, касра, домма болуп туруп, ошонун үстүндө мондай ушундай матка окшогон, кашка окшогон белги келе турган болсо, анда биз муну 4, 5, 6 аракет өлчөмүндө созобуз. Көбүрөөк созобуз деген сөз. Мисалы, могул жерде жи деп яга келип атабы, демек биз ини созобуз. Ва жи а деп эки жолу эле созуп койбойбуз. Бул жерде мо кашка окшогон белги келген үчүн биз муну кантип созобуз? Ва жи деп төртөө
же 5 же 6 кылып созушубуз мүмкүн. Важиа көбүрөөк созобуз да. Кайсыл учурда канча созобуз анын өзүнүн эмелери бар, эрежелери бар болгону ал тажвидте биз сиздерге жөн гана мына ушул белгиде созот экениңиздерди түшүндүрүп өттүк. Демек бул дагы маттын белгиси, жана анда созобуз. Вассабихати валмалаикати. Көрдүңүздөрбү? Валмала алифтин үстүндө да кашка окшогон белги турат, ошон үчүн биз аны да көбүрөөк созуп атабыз. Валмалаикату маал усри юсран. Уже биз аяттарды бири-бирине кошуп окуп баштадык. Кал фарошил мабсуси. Кал фароши ал мабсуси деп бөлүп окубайбыз. Бири-бирине кошуп окуйбуз. Кал фарошил мабсуси. Шуракаихим улаика вахум бил ахирати лайлату ал кадри деп окубайбыз, кошуп окуйбуз. Лайлатул алиф түшүп калат, ламга өтөбүз. Лайлатул кадри фа иннал жанната ван назиати гаркан. Бисмиллахи алхамдулиллахи мал кориату ма ал кориату деп окубайбыз. Дароо кийинки сөзгө кошуп окуп кетебиз. Себеби кийинки сөздө сүкүн менен башталып атат. Сүкүн менен башталган сөздү биз сөзсүз түрдө өзүнөн мурунку келген аракеттүү сөзгө кошуп окуйбуз. Мал кориату иза сама шаккат. Мына бул жерде иза сама могул жакта болсо хамза, нун экөө тең сүкүн менен келип атат. Ошол себептен биз нунга могу өзүнөн мурунку сөздү кошуп иза сама шаккат деп окуп кетебиз. Иза сама шаккат. Минал му'минина рубама явадду атания. Могул жак кичинекей я турат. Ошол себептен яны дагы окуйбуз. Атания фил ямми зил аутади алхакумут такасуру. Алхакуму аттакасуру дебейбиз, кошуп окуйбуз. Алхакумут такасуру. Юсаллуна ала аннаби деп окубайбыз. Аланнаби деп кошобуз. Юсаллуна аланнаби. Сумма иннахум ласалул жахими. Бул жакта бардыгы жанакы айтылгандай кашка окшогон белги. Бул 4, 5, 6 аракет өлчөмүндө созула турган мат менен шаддалар кошулган абалда бизге мисалдарды берип атат. Ал-ана доллан даббатан. Кашка окшогон белги келген үчүн биз аны көбүрөөк созуп атабыз. Хаджака вала жаннун ладаллуна вала доллина вала тахаддуна вассаффати. Андан кийин жөнөкөй эле 2 аракет өлчөмүндө созулган маттарды дагы унутпайбыз. Фа иза жаатит тамматул кубура. Кошуп окуйбуз. Баарын бири-бирине кошуп окуйбуз. Жаати ассахату эмес, кошобуз. Анткени бул жакта алиф менен лам экөөндө тең
сүкүн менен келип атат. Ошол себептен өзүнөн мурунку келген аракетке сотту кошуп кетебиз. Жаатис сахату. Яззакка. Яззаккару иллийина. Бул жак бардыгы шаддалуу сөздөр. Иллийина. Иллиюна. Шаддаларга маани берип окуйбуз. Я айюхал муддассиру. Кааннахуннал яқуту вал марджану. Яшшаққақу. Ва мин шаррин наффасати. Болду. Муну кайра бул балким бир көргөндө түшүнбөшүңүздөр мүмкүн, эки көргөндө түшүнбөшүңүздөр мүмкүн. Бирок 3 жолу, 4 жолу, 5 жолу, керек болсо 10 жолу окуп, канчалык сизде Куран окуйм деген ниетиңиздер бар болсо, ошончо көбүрөөк окуу менен кайталап анан кийин эмне Куранга түшөсүздөр. Эмки сабакта биз уже майда сүрөлөрдү жок дегенде бир 3-4 сүрөнү окуп, андан кийин сиздерге көрсөтөбүз. Ошол мисалындай кылып окуй бересиздер, анан сиздер буюрса. Аллах ыраазы болсун, буюрса алган илимиңиздер пайдалуу, берекелүү болсун. Мына ушуларды өз алдынча кайталоо менен сиздер дагы Куран окуп, Аллахтын сөзүн окуп калышыңыздарга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.